Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамга үстүбүздөгү жылдын июнь айында депутаттар тарабынан өзгөртүү толуктоолор киргизилген. Бул боюнча 6 айдын ичинде Финансы министрлиги баш болгон тиешелүү мамлекеттик органдар мыйзамдын иштеп кетүүсүн шарттай турган токтомдор менен жоболорун иштеп чыгууга тийиш болчу. Бирок бул жагдайдан алганда эскини эңсеп иштин жылуусуна мүчүлүштүк жаратуу аракеттери да бар. Нарушений в этой области, конечно, очень много. Ошондон улам мыйзамдын аткарылышы боюнча бул багытта түздөн түз иштеп жаткан адистерди, эксперттерди, тиешелүү адамдарды чакыруу менен жыйын өткөрүлдү. Азыр деле көзөмөлдөө органдары үнөмдөөгө басым жасап жатканы айтылды. Мы хотим покупать качественные товары, работы, услуги, но, соответственно, вот это принцип экономичности, что у нас в статье закона стоит, все-таки больше надзорные органы в отношении нас это применяет. Азыр баасы көрүнбөйт. Сиздерге ошон үчүн качествосы келет. Сиз ошо качествосын караңыз. Баардык жагын карап чыгыңыз. Сизге азыр баасы жөнүндө сизге маселе коюлбайт. Эгер сиз качествосын сиз ойлогуда өткөзүп алсаңыз, экинчи этапка ошол компаниялар өткөзгүлө. Сизге ылайыкташтырган качествосы сиз каалаган требованияларга дал келсе. Андан кийин гана биз экинчи этапта эмне үчүн акчасын ачып атабыз? Ошо экинчи этапта акча ачылганда анан арзан бергенди утутпайбы? Эгерде сиз башынан эле качествосуна туура келбеген компанияларды өткөзүп алсаңыз экинчи этапка, анда сиз өзүңүз жооп берип атпайсызбы ошол? Эки пакеттүү тендерге макул болгусу келбегендер да жок эмес. Двухпакетный способ, это мое, конечно, личное мнение, она не соответствует статью 1 закона. Публичность, открытость. Потому что цифры нету. Тендерге катышкандардын акчасын которуп берүүгө келгенде маселе жаралган учурлар бар. Акчабыз которулбай атат, качан бересиңер десек, бирдеме үмүт өтөт да. Акчаны эмнеге которбойсуңуз? Баягы эле глава 5 законго такайт. Бизде финансирование жок. 5-главаны өзгөртүш керек. Финансированияга четкий дата коюш керек да. 10 күндө төлөп беребиз, 1 айда төлөп беребиз, 1 жылда төлөп беребиз. Анан ошол койгон нерсеси бүт организацияга бирдей болуш керек да. Мисалы 1 ай деп жазып коюп туруп, бирөөгө 5 күндөн которбойсо, ал дагы нарушение катары саналыш керек да. Кабыл алынган мыйзамдын эң негизги максаттарынын бири коррупциялык элементтерди жоюу болгон. Эң негизги багыт биз ошол жакта коррупциялык схемаларды жоюу боюнча, ошолорго бөгөт коюу боюнча атайын иштеп чыктык эле. Ал жерде бир ондой атайын схемаларды алдын ала чыгарып, ошолордун баарына бөгөт коюу максатына койдук. Атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо мыйзамдын дагы бир өзгөчөлүгү десек болот. Биздин азыркы учурда Кыргызстаныбызда атамекендик ишканаларга жардам берүү максатында, ошол биздин завод-фабрикалар, туруп калган завод-фабрикалардын кайра иштеп кетүү максатында, ошолорду реабилитация кылуу максатында дагы биз жылына 70 миллиард сомду сыртка кетирет экенбиз. Ошону жок дегенде бир 30 миллиардын өзүбүздүн ишканабызга алып калалы деген максатта дагы ушуну өзгөртүүнү киргиздик. Аталган мыйзамда сатылып алынган товардын сапатына да маани берилип, айрым бир фирмалардын кызыкчылыгын коргоого бөгөт коюлуп, тендердин жыйынтыктарын жокко чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү чектелген.